таксилер каралганда мен биринчи кайсы жагына мен карадым. Бул биздин экономика жагына. Бул жумушсуздук. Биз да партия чыкканда айтканбыз, жумушсуздукта ар жылы 10 000 жумушсуздуктарды камсыз кылабыз деп. Жумуш орун боюнча. Бул жердин мыйзам боюнча 2016 1 январдан баштап бул оң тараптагы ролдо таксилер бул тыюу салынат. Булар такси менен булар алек боло албайт. Канча деген жумуш орун жок болот. Канча деген үй-бүлө кирешеси жок болот деген ой менен мен ошол мыйзамды биз мыйзам долбоорун жаздык. 2016 жылдан эмес, 2019 жылдан бул мыйзам иштеп баштасын. Бирок буларга дагы биз талап кылып атабыз. Дагы 3 жыл. Эгер өкмөт макул болсо, 3 жылда мөөнөтүн узартып атабыз. Бирок сиздер 3 жылдын ичинде ошол автоунааларды жокко чыгаргыла, сол ролго тараптуу таксиге өткөрүн деп айтып атабыз.